Suzak rayonunun Atabekov айыл өкмөтүндө да күндүзгү стационар ачылды. Эркин айылындагы Жунусов орто мектебинин спорт залында негизделген бул жайга алгачкылардан болуп Россия Федерациясынын Москва шаарында эмгектенген Atabekov айыл өкмөтүнүн тургундары акча чогултуп, тийиштүү медициналык каражаттарды колдоо иретинде алып беришти. Иштеп жаткан зарплатасынан алар өздөрү чогултушуп акча Кыргызстанга бизге жиберишти. Анан биз кислородный аппарат, пульсоксиметр, кислородный аппараттан 3 штук алдык. Анан пульсоксиметрден 4 штук алдык. Анан респиратор, форма одежда алдык, маска, перчатки. Ушуларды алып келип, азыр стационарлык больница бизге денде ачылды. Ошого алып келип, азыр врачтар келген экен, врачтарга өткүзүп берип атабыз. Москвадагы бир туугандарыбыз азыркы күндөгү кырдаалды түшүнүп, өздөрү башынан өткөрүп, өзүбүздүн киндик кан тамган жерибизге кызмат кылбасак, башка эмнеге кызмат кылабыз деген ой максат менен Кызыл Багыш, Түркабад, Актачы, Кыргызабад, Бегабад, Мундуз, Социализм деген айылдын жаштары ошол жерде сүйлөшүп, өзүнүн каражаттарын чогултуп, ушул болуп жаткан апаттын алдын алуу үчүн аппараттарды, медикалык каражаттарды бардыгын өз мүмкүнчүлүгүнө жараша жөнөтүштү. Өздөрү ыктыярдуу түрдө биз элге жарыя бердик элек. Өздөрү ыктыярдуу түрдө келишип, азыр 2 медсестрабыз бар, 1 врачыбыз бар, 1 анан техничкабыз бар. 4 адам менен баштадык. Эгер дагы мурсайлык болсо, дагы мен иштеп берейин деген элдерибиз бар. Алардын ошол зарплатасын, тамак ашын биз Кудай урса, мына өзүбүз өкмөт жагынан төлөп берип атабыз. Жаштар жагынан дагы мед кызматкерлерине дагы колдоо бар. Күндүзгү стационар 27 июль дүйшөмбү күндөн тартып толук режимде ишин баштамакчы. 28 жыл ушу Бегабад айылынын терапия бөлүмүндө иштегенмин. Азыр дем алууда элем. Ушу эми эпидемиолог мындай кырдаалды көрүп отуруп, мен дагы жөн отургум келбеди. Өзүм кичине болсо дагы колуман келген жардамымды элиме, журтума көрсөтөйүн деп өзүм ыктыярым менен келдим. Мен адис катары айтат элем, көпчүлүк чогулган жерге барбай, өзүн эhtiyаттап, өзүгө карап дегендей, анан балдарды ham көп көчөгө жетелебей, маска менен, мүмкүн болсо, если зарылчылык болсо көчөгө чыкпай эле үйдө калсын дейм. Гигиенаны сакташ керек, өздүк гигиена. Atabekov айыл өкмөтүндө ачылган бул стационарга аймактардан да колдоо көрсөтүүлөрү кабарланды. Таймураз Ташиев мага чалды. Ушундай Бегабад айыл өкмөтүнө, Atabekov айыл өкмөтүнө ушундай жаштар уюштуруп ачып атыпсыңар аке деп чалды. Ооба десем, ошол мен атыман бир аппаратты айтып коюңуз, мен азыр жеткирип берейин деп ошол маалыматты мен элге жеткирип коеюн дедим эле. ИВЛ аппаратын берет экен. Бул борборго материалдык колдоо көрсөтүүнү каалагандар үчүн эшик ачык. Элдин саламаттыгы үчүн айылдагы дарыгерлер, жеке ишкерлер жана көпчүлүк жарандар болгон мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам колун сунуп жатат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.